жакшы ниет менен ал киши кылы салган чынында. Оны кыяматта сөз фазилет калат. Потому что ал баягы буларга, бул балдарга мээрим жетишпейт. Кийин ошол жерге келип жатса 2 комнат, 3 комнатта жашайт. Балдардан булар бөлүп берет. Ошол балдарга ата-эне болуп, ошолоргочу атанын ролун ойноп, апанын ролун ойноп, ошо чогуу жашап тамагына менен ошондой кылып салынган дом да. Территориясы аябай. Территориясы жок. Бул жерге футболный площадка салынган. Салып бергенбиз. Анан тияктан нар жакта президент келип капсула салып кеткен десеңиз. Уже. Буну бүтпөй атат. Буну бир частный бирөө салып берген чынында. Бир эле кишичи. 5 этаж беле? 3 этаж. 3 этаж салып берген. Ал жердин максаты ушул жердеги балдарды, например, ал жакка кирсе, ушул эле тегеректе жашаган кишилерден кирсе бекер жашайт. Бул жерге эми мисалы алса бул жер завод эмес да. Же болсо бир развлекательный центр эмес. Бул жер мындай мекеме да. Анан бул жерден азыр сиздин эмгегиңиз менен Кудай насип кылып жокта энди ушулардын арасынан 140 ишиден жокта ар жыл сайын бир 40 бала деле мындай бутуна туруп жашоосун оңдоп кетсе эртең күнү бул мекеменин эмгегиңер кайтат. Сөз кайтат. Ал эми калган 100 болсо жокта энди баягы мындай айтканда мамлекетибизге элге зыян бербесе эле өз жашоосун өзү алып кетсе эле. Ооба. 15 жашка чейин окуй алган. Бирөөлөр киши жана тоногондор бар, кишөлтүк болгондор бар, ар кандай. Анан мен көп эле айтымда көп эле эстеди. Ошол мустафтарга кайрылган ошондой балдардын жок дейм. Жүрөгүнө ыйман салышыбыз керек. Сөзсүз. Айтам да ушу жок дейм. Келип мага мындай сабак өтүп турсаңар деле балдарым жакшы болот деп. Эже кирсин, биз аркасынан кирели. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyid. Muhammad sayyid. Muhammad sayyid. Что, устал, что ли? Assalamu alaikum. Аллах разы болсын дейбиз. Сиздин жасап аткан аракеттериңизге, сиздин хайыр ихсанияттарыңызга Аллахым кабыл кылган болсун. Бизде ушул жердеги балдарды мен ойлойм, Кудай буйрса бизден көптөн көп чоң үмүт эткен балдар бар арасында чынында аракет кылган. Мен ойлойм, бир жакшы инсандар чыгып калсын деген максат. Бул жерде кызматкерлер отурат. Ушул жерде ар дайым өмүрүн ушул жакшы балдардын жашоосуна арнаган, ушул өмүрүн ушул жака багыттаган инсандар отурат. Сиздерге Аллахым сөзсүз түрдө кийин биз өлбөй турган эч ким жок, баарыбыз кетебиз. Бирок сөзсүз жакшылык фазилетин кыяматта көрөсүздөр Аллахым. Анан эми баарыбыздан менен бизге биринчи эмес, биз көп келебиз бул жака. Анан ошол каракебиз менен келгенибизге, ушул караке менен катарлашып отурганыбызга Аллах разы болсун. Сөздү ушу биз каракебиз досума берет эле. Assalamu alaikum. Урматтуу биринчиден тарбиячы эжекелер, мен эженин азыр кылып аткан иштерин байкы көрүп келдик. Мына мектебиңер Кудай буйрса бүтөйүн деп калыптыр. Кыздардын жатагына барып келдик, машалла. Рахмат, эже өтө чоң эмгек кылып аткан экенсиздер. Ошол эле сиз жалгыз эле эмес, балки сиздин эмгек жамаатыңыз да Кудайым буйрса ушунча деңгээлде кылып атат деп ойлойм. Негизинде өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу айткан осияттын бирисинде кимдин бир муктаждыкка турган инсанга, мейли бала болсун, улуу болсун, ошолорго колун ачкан болсо, Алла Таала анын муктаждыгына жетиштүү, же болбосо Алла Таала өзү мен муктаждыгына жетиштүү болом деп айткан экен. Ана ошол максатта ушул пайгамбардын айтканын эстеп, иншалла мына эң биринчи кадамыбызды сиздердин мекемеден баштап атабыз. Ошол себебинен сиздерге дагы ушул кылып аткан ишиңерге дагы Алла Таала береке берсин. Руслан таксырым
Досым, Алла разы болсын. Мына сотсуздар эмесинде эже келди. Кудай буйрса бул иштер жөнөкөй болуп аткан жок, балки мамлекеттин да бир тыгыз күмдө айтканда карап атканынан көзүмдө билсек болот канча миллиондогон сомдор коротулуп, ушунча нерсе ушу балдардын келечегин ойлоп мамлекетибиз да таштап койгон жок. Мамлекеттин да чоң салымын көрүп атабыз, машалла. Ошол себептен Кудай буйрса дагы өнүп өсүп, ушундай дагы жылуу, жумшак болот. Ошол эле эметейм, Кудай буйрса ушул жерде окуп аткан балдарыңар дагы келечекте силер үмүт кылган, же болбосо кыргыз элибиз үмүт кылган балдар болуп чыгат деп ойдобуз, Кудай кааласа. Эми элхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Алла Таала өзү Кур'ан аятта, же болбосо өзүнүн ыйык китебинде, биздин Кур'аныбызда Алла Таала эй иман келтиргендер деп бизге кайтылат. Же болбосо иман келтирген деген сөзүбүз ушул экен: Кудайга ишенгендер, Кудайдан корккондор, анын буйругун аткаргандар. Ошо аткарбаса дагы ошол жүрүгүндө, тилинде ошо Кудай деп тургандар деп Алла Таала эй иман келтиргендер деп кайтылат экен. Ал жерде Алла Таала жөн эле кайрылбастан жумшак болгула, боорукер болгула, берешем болгула. Ошон бирге эле Алла Таала субханалла аягыла, аяр мамиле кылгыла, алар колуңарды сунгула. Дагы жерде болсо Алла Таала бизге ошол аяты каримени эй иман кел, я юхаллана аману деп туруп, эй иман келтиргендер деп мындай деп аткан: бул дүйнөдө силер дагы убактылуу экенин унутпагыла деп Алла Таала байларга, ганилерге, байларга кайрылып, ушул силерге Алла берген жакшылыктардан хайыр, зекет, садака кылгыла, же болбосо тазалангыла. Анткени ошол бай адамдын, колунда бар адамдын ушундай бир хайыр, ихсан, же болбосо жакшылыктар кылышы, адамдарга жакшылык менен бөлүшүүсү, бул алардын тазалануусу экен. Чоң аалымдар айтат экен: силер дейт бир адамдарга жакшылык кылган болсоңор, жакшылык кылып койду деп сүйүнбөгүлө, же болбосо жакшылыгыңар менен ушу менен мен ушундай жакшылык кылып салдым деп жер жүзүнө даңазалабагыла. Анткени себеби ошону кабыл алдырып койгон Алла Таала мактоо айткыла дейт. Демек, жөн эле нерсе эмес экен да. Мисалы, мунун да кабыл боло турган нерсеси бар экен, кабыл болбой турган нерсеси бар экен. Ошол себептен мынакей азыр ушул жерге келип атабыз. Кичине болсо да бир белек бешкек, бул мындай айтканда бир садака деп эсептебейбиз буну. Биз субхана зекет деп эсептебейбиз. Мына ушул жерде турган мынакей чүрпөлөргө, балдарыбызга, мынакей ушу кыздарыбызга биздин белегибиз hadия. Анткени себеп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам белек берүүчүлөрдөн болгула дейт. Белек берүү жүрөктөрдү жумшартат деген. Бул дүйнөдө деле адам баласы керек болсо мындай колунда барбы, жокпу, такыр болбогондо дейт пайгамбарыбыз, бир адамга жылмайып койсоңор дагы бул садака дейт. Мен байкап отурам, жанатан бери бир дагы бирөөдө жылмайып айткан жердечи, мындай баардыгынын кабагы мындай түшкөн экен. Бирөөдө жылмайгысы келбейт экен даже, субханалла. Жылмайуу, күлүү бул деген шариятыбызда садака болуп. Адамдарга эчтеке кыла албасаңар дагы жакшы сөз багыштагыла, жакшы сөздү айткыла дейт. Кезде күлүп койгула. Кээ бирде субхана адамдын мындай бир жерде бирөөнүн батинкеси турса деле, ошо батинкени алып туруп, ушул бирөөнүккө тээп салбастан, бул эмне жолдун ортосуна акырын алып келип туруп баягы өзүн кое турган жерине коюп койсо дагы, бул биздин кылган жакшылыгыбыз, белегибиз болуп эсептелет экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга бир күнү бир жерден жакшы бир белек келди. Белек келгенде де жөн эле келген жок. Абдан чоң суммада келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол баардыгын чакырып, келгиле менин жаныма, келгиле деди. Ошол баардыгы келишкенден кийин пайгамбарыбыз аларды карап туруп, мынакей Алла Таала мага жакшылык бериптир дейт. Ошо жакшылыкты мен силерге бөлүшкүм келип атат деп пайгамбарыбыз аларга ошо белектен бөлүп берип баштады. Сахабалар кээ бирөө жутунуп алып атышты. Анан кийин сыртка чыкканда жутунбай деле койбойт белең. Ушу пайгамбардын адепсиздик кылбай койбойт белең десе, пайгамбарыбыз ушундай баягыларды айтат экен: "Эй дейт, мен ушу жерден дейт, ал деле баягы ал белек деле мага мааниси жок болчу дейт. Бирок мен пайгамбарыбыздын колунан алышка максат кылганмын, ошол мага жетпей калбасын деп жутундум" деген экен. Көрдүкпү? Демек, биздин динибиз ушундай дин экен. Мындай айтканда, сөзсүз эле садака, сөзсүз эле зекет эмес, авалги жүрөктөн чыккан белекте бериле атканбыз. Эчтеке бере албасак, керек болсо жылмаюу таркатып, жылмаюуну кылып коюп, же болбосо бир адамга такыр эгерде жылмай албасаңар, анда эмне экен, ушул жерде турган адам баардыгы тең, балдардын, апалардын, эжекелердин баардыгы тең жакшылык кылат. Булар да ушуларга Алла Таала жакшылыгы болсун деп ичибизде ниет кылып кое турган болсок, ошол дагы жетиштүү экен. Билесиңерби, мынакей о жерде турган балдарыбыз, эжекелер, силер менен улуулар деле билишиңиз керек, ар бир амал ниетке байланыштуу экен. Ар бир амал, сиз менен ар бир кылынган иш биздин ниетибизге байланыштуу.
Эмне үчүн мына илгертен ата бабаларыбыз мынакей бул оруста дагы бар, кыргызда да бар, казакта да бар, өзбекте да бар, тажикте бар, татарда дагы бар, унутпагыла. Бул сөз биздин ата бабабыздан илгертен из наших предков, биздин предоктордун баардыгы тең ушул жөнүндө айтып келген да. Некен жаштын тилегин берет деген. Жаштын тилегин берет деген сөз бул өтө маанилүү сөз. Мынакей азыр ушул жерде турганыңар кандай ниет кылып жүрсөңөр, ошол ниет 100 жылдан кийин да берилет. Мен өзүмдүн бир нерсемди айтып берейин силерге азыр. Bir vakit болот эле мен ушундай эле кичинекей кезимде дайыма бир нерсени ойлоно берет болчумун. Эгерде менин колумда боло турган болсо, мен мечит салам, мен жол салам, мен үй салам. Болбосо колумда жок, эчтекем жок. Жок, мындай айтканда мен простой эле, жөнөкөй эле кадимки эле атам жанагындай мык кагат, молдо. Мындай айтканда атам столяр болчу. Жыгач иштетет. Анан атам менен бар иштейт элем. Бир жерге стройкага бар иштейт элем. Атама жардам берем. 12 жаштан баштап биз атам менен жалаң стройкада жүргөнгөнбүз. Бул кара жумуш кылат элек. Кээ бир үйлөрдөн мынекен акчабызды берип кетирбейт эле кээ бирлерчи. Ушундай болот эле. Анан бирок ушу менде болсо, кээ бир жатып алып ойлонуп берем. Ушунда отуруп жатып алып, керек болсо Москваны куруп койчумун да өз боюмдачы. Анан дайым ойлойчумун, кантип мен атам мен апамды Меккеге апарам, кантип мен ушундай бир жакшылыктар кыла алам. Мен ушу чоңойсом, эң биринчи кыла турган ишим ушу апам мен атама момундай кылам деп ушундай кыла бердим. Бирок ушул мындай ошол замат эле болуп калбайт экен да. Бирок ойлонуп эле жүрөт элем. Кээ бирде ушундай молдо болуп, илим окуп келгенден кийин эле жатып алып кээ бирде ойлонуп, мындай бир ниет кыла берип, мечтать эте берип, субхан башым ооруп кетчү. Анан бир күн болду, мынакей Аллахым таалам ушундай кылып койду, машалла. Ошол эмне тилек кылсам, эмне ошо жаш кезимде эмне тилек кылган болсом, Алла таалам баардык нерсени ошону аткартып атат. Керек болсо ошо ойлонуп отуруп кээ бирде түш көрүп кетет элем, түшүмдө ошо көчөнү көрдүм да. Көрдүңүзбү, мына кечинде машинамды зарядкага апарып коеюн деп барып, ошол муну ойлонуп атып дежавю деп коет го. Мына чык туруп бир мен бул жерде болгом деген ой болот го. Мына ошол нерсем мына көчөгүнү кечинде көрдүм да. Мен айтып атам, мен ушул көчөдө болгом мен. Ушул жерде болгом деп, ушул керек болсо ошол мезгилде ойлонгон, түшүмдө көргөн нерселердин баары тең субханалла. Деме айтайын деген нерсем, Алла таалам мына мен ошондой ойлочумун. Мен ушундай жерлерге келем, машалла. Белек берем, ар бирине жакшы ниет кылам. Мынакей азыр силердин алдыңарда турам. Болсо мынакей ошол эле кийим менен кадимки эле силердей эле кийим менен турам. Ошол эле ошондой эле калпак менен турам, субханалла. Мындай көрсө аалымдарыбыз, диндеги аалымдар, мынакей силерге айта турган нерсем, илгерки олия, Кудайдан чоң корккон, ушундай бир улуу инсандар өтүп кеткен bu дүйнөдөн. Ошолордун өмүр баяндарын окуган болсок, баардыгы айтат да. Мен жаш кезимде кандай тилек кылган болсом, ошону көздөп максат кылып, цел кылып ошо менен кеттим, ошол акыры келип мен ошого жеттим дейт. Мен ушул жерде отурган мынакей балдарга, кыздарга, керек болсо мынакей 70 чыккан апаларга да айтарым. Субханалла, ушул азыртадан ниетибизди, тилегибизди оңдошубуз керек да. Тилектерибизди оңдош керек. Мисалы, бул жерден деле кээ бир адамдар мисалы эжекеме стройка кылып атыптыр. Стройка кылып аткан жерден абалким бир мешок цемент үйдү көздөй акырын зыккытып көтөрүп бараткан мезгил ойлош керек экен да. Так, бул бирөөнүкү. Жолсо бул жерден бир кусок нанды алып баратканда, субханалла, мен эмне ушул нерсеге муктаж болуп калдымбы? Бир кусок нанга муктаж болуп калдымбы? Ушул жетимдердин, кыйналгандардын, ушулардын тамагын мен жешим керекпи деп. Ушулардын нерсеси мага мындай айтканда сиңеби же сиңбейби? Ушуну мен жеп атам мынакей, ушу балдарым ушундай болуп калбайбы? Анткени билесиңерби? Негизинде бир адамга бир белек келген болсо, ошол белекти тартып алуу болбойт экен, пока ошол бергенге чейинчи. Керек болсо бирөөнө белек берген болсо, подарка берген болсо, ошол подарканы кайра келе баягыма подаркамды бергин, белегимди кайра бергин десе, ошол адам кудум бир адамга бир тамакты берип туруп, кайра кустуруп, анан кусундусун жегенге барбар экен. Кудай сактасын, наузубилла. Көрдүңбү кандай нерсе? Мына бул жерде канча деген үмүт бар, канча деген тилек бар, канча ниет бар. Эгерде биз ойлой турган болсок, керек болсо бир дагы бала ата-энесинен ажырабасын. Энесинен деле атасынан деле ажырабасын. Керек болсо субханалла жашоодо канча оор боло турган болсо дагы, мисалы алса, ушуларды көрүп деле мисалы сиздер азыр бул жерде мугалимдер турган, эжекелер менен кызмат кылып аткандар турабы? Бирөө дагы ушул жерде турган балдардын дагыдай кылып балдарыңарды калтырыңар келбейт. Турабы же тура эмеспи? Тура. Демек, машалла, ушуларга жакшы тилек кылалы.
Мисалы мен ушу келаткан мезгилде улам эле ниетим оңдоп келаттым улам. Ушул жерге келгенде сүйлөй турган сөзүм ушу тилек, ниет кылгыла, максат кылгыла. Мисалга алса, мынакей кыздарым деле. Сиздер кыздар, мынакей кыздар. Силер деген келечектеги эң биринчиси бул эне болот. Эне дегенибиз бул өтө чоң нерсе. Мисалы кээ бир эркектер болушу мүмкүн, мынакей биз дагы ушундай. Жок, эне деген нерсе, аял деген сөз, бул эне деген сөз да турабы? Аял деген бул эне деген сөз. Демек мына ушул жерде кыздар азырда да ниет кылыш керек. Мен Кудай буйрса жакшы окуймун, жакшы ушул жердеги бузулган нерсе, жаман нерсени көргөн болсом дагы, ушул жаман нерсенин сыртынан жок, бул меники эмес. Бул менде жашоого мен татыксызмын. Бул менин жашоом эмес. Менин жашоом келечектеги университеттер, академиялар, керек болсо келечекте субхан ушун баарын окуп, мен мамлекетке кызмат кыламын. Мен жакшы күйөөгө тиемин дагы, жакшы балдарды тарбиялаймын. Эч качан баламды тиштабаймын, эч качан балага жаман мамиле кылбаймын. Эч качан керек болсо колум менен бир жол баланы сөкпөйм, бир дагы субханалла, мындай илим, билим менен, сон өзүм адебим менен мындай тарбиялайм деп ниет кылыш керек экен. Эгерде азырдан эле мисалы билесиңер, суу, мына чоң суу бар, мына ортодо келип агып аткан чоң чуу суусу бар. Мына ошо чоң суусунун башында булактар бар. Мисалы биз ошол жерден келгенбиз, чоң кеминдикмин. Мисалы ошол тетиги баш жагына барсак, ушундай чоң болуп аябай агып аткан чуу суусунун башында болгон эки эле булак турат, кичинекей. Кичинекей мындай барсаң тишиң сынат демеле ичсеңчи. Ошол жерден башталып отуруп 3 километр өткөндөн кийин момундай үйдөй болгон суу башталат. Анан ойлойм да ушул жерге барып туруп, мисалга ошол жерде мен сизге бир окуяны айтып берем. Мурун бир эл болуптур. Бул Иса пайгамбар айтат экен. Иса пайгамбарга бир күнү Кыдыр деген Кызыр алейхиссалам жолугуп калыптыр. Кызыр дегенибиз ошондой пайгамбар өткөн. Олия деп айтабыз бир жерде. Мына Кызыр алейхиссаламга Иса пайгамбар жолугуп калыптыр. Караса бир мындай талаа экен. Чөл, шамал ары үйлөп, бери үйлөп аткан экен. Мына ошол мезгилде Кызыр алейхиссаламдан Иса пайгамбар, Иисус Христос сурайт экен. Эй, Кызыр, айтчы дейт, бул кандай болуп калган жер? Эмне үчүн талаа болуп калган десе, айтат экен, мен дейт, бул жерге дейт 1000 жыл мурун келгенмин дейт. 1000 жыл мурун келгенимде ушул жерде ушундай бир шаар бар болчу. Шаар ушундай дүркүрөп өсүп, ушундай өнүгүп аткан болчу. Мына ошол шаарга келип туруп мен 300 жылдан келсем дейт, ошол шаар талкаланып кетиптир. Кайра 300 жылдан келсем дейт, бул жердин баардыгы суу экен дейт. Мына эми келдим дейт 300 жылдан кийин дейт. Бул жер какыраган талаа экен. Мен Алладан сурадым дейт. Алла, бул эмне? Эмне себептен мындай кылдың десем, Алла Таала, улуу кудуреттүү Алла Таала эгебиз, Кудай Таалабыз, парвардигарыбыз, Алла Таала айтат, эй Кызыр дейт. Бул эл имандуу эл болчу. Өсүп өнүп аткан болчу. Буга бар жердин астынан да үстүнөн да берген болчумун. Бирок ушул элдин суусуна, шаардын ортосуна суу өтөт эле, ошонун суусунун башына барып туруп бир жаман адам бетин жууду дейт. Канкор, жүрөгүндө мээрими жок, жумшак болбогон, ушундай бир адамдар тоногон адам бар дагы дейт. Тети башында барып туруп, намазы жок, дини жок адам келип ошол жерден даарат алып жуунду дейт. Мына ошол суудан аккандан кийин ал элди мен 300 жылдан кийин жок кылдым дейт. Ошол бир эле аккан суунун себебинен менен жок кылдым дейт. Андан кийин ал жер кылбастан шамал менен, жер титирөө менен жок кылып туруп, мен анын үстүнөн суу пайда кылып койдум дейт. Көл кылып таштадым дейт. Эми дейт көлдү жерге сиңирип салып туруп, эми шаарымды айтканда бунун үстүнөн талаа кылып койдум. Эми Кудай берсе бул жерге эң жакшылар келет. Бул жер шаар болуп кайра курулат деп Алла айтып аткан. Көрдүкпү? Демек керек болсо айтайын деген максат эмне десе, тетиги башынан эле эгер мына кичинекей кезиңер мына 6-класс, 5-6, 7, 8, 9, 10 класс деген 11 класс болсоңор дагы бул нерсе, бул баарынын башында бар. Эгер башында эле мына азыр 5-класстан эле мына кээ бирлер 11 класста эле тилегиңер начар болсо, оюңар начар болсо, келечекке болгон мындай максатыңар жок боло турган болсо, анда субханалла жана шаар жок болуп кеткендей, өзүңөр да жок болуп кетип, акырында бул дүйнөдө эч кандай из калтырбай калабыз. Билесиңерби? Улуу чоң жазуучулар да айткан экен да. Чоң жазуучулар ушундай деп айткан экен. Эгерде дейт, биз башында
ниетибиз, тилегибиз жок болуп, ниет тилегибиз начар болгондо дейт, биз мынчалык чоң китептер жаза албайт элек дейбиз. Мисалы баарыңар билесиңер да, Эйнштейн деген болгон. Эйнштейн бул өзү мындай айтканда, азыркы заманда айтканда аутист бала болгон да. Аутист жанагы ЗПР деп коет, сүйлөгөнү начар болгон, керек болсо элдерден мындай айтканда 15-6 жашында сүйлөй алган эмес экен. 10 жашка келгенде керек болсо эмнекен жанагы 5 жаштагыдай акылы болгон экен. Бирок энеси дайыма ошол Эйнштейнди дайым такай ар жака ээрчитип жүрүшкөн. Аны элдин баары бу жинди баласы деп эткен. Бирок келген сайын, апа мен жиндимин десе, балам сен жинди эмессиң, сен генийсиң деп айтышкан. Сен генийсиң, булар просто сенин мээңе деңгээлиңе жетпей атат деп. Мына энесинин тилегинин себебинен эмне болду дейт, субханалла, ошол дүйнө мисалса канча деген китеп жаза алса, азыркы мезгилче мынакей 100 жыл өтсө дагы биз Эйнштейн дейт экенбиз. Байкап атасыңарбы? Демек, айтайын деген максат эмне болду мынакей? Ушул жердеги сиздер ушундай башында эле ниетиңер турлаган болсоңор, тилегиңер жакшы боло турган болсо, Алла Таала мына ушундай деңгээлге жеткизет иншалла. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү анын жанына бир сахаба келип, "О Алланын элчиси, сиз бизге осият айтыңызчы" дегенде пайгамбарыбыз айтып аткан. Эң биринчиси, Алла Таалага шек келтирбе деди. Алла Таалага шек келтирбе деген сөз Кудайдан башка мындай айтканда акылың менен, колуң менен, ниетиң менен башка Кудай таап алба дейт. Адамга адам жакшылык кылышы мүмкүн, жамандык кылышы мүмкүн, бирок Алла каалаганчалык эле. Адамга адам эмнеге жакшылык кылат экен? Алла каалаганча, мисалы биз келдик, Алла каалаганча жакшылык кылат. Мен азыр сүйлөп атам, ар бириңер кандай кабыл алсаңар, силер губка сыяктысыңар да, кандай сиңирсеңер ошончолук эле болот, бүттү. Демек, Алла Таалага дагы кимдеги ниетинде шек келтире турган болсо, Кудайдан башка бирөөнө таяна турган болсо, анда ал адам эч качан ишине жетишпейт. Ошо айтайын деген биринчи осуят болуп атпайбы? Демек, Аллага тобокел кылгын, Аллага дайым ишенгин. Ал бүткүл баардыгы тең адамзат, бүткүл мынакей баардыгы тең ким болсун мисалы, кайсы болсун, бийлик ээси болсун мейли, мансап ээси болсун, дүнүйө ээси болсун, илим ээси болушу мүмкүн. Мисалы, бүт баардыгы тең сени чытап кетиши мүмкүн. Досуң дагы, подружкаң дагы, бүт бир атай энең дагы чытап кетиши мүмкүн. Бирок Алла Таала силерди тыштабайт. Алла Таала карап турат. Силерге Алла Таала жөн эле тагдырды берип койгон жок. Билесиңерби? Дүйнөсүндөгү азыркы мезгилде миллиардерлер, триллионерлер, жанакындай бир дүйнөсүндөгү бүткүл магнаттын баардыгы тең субхана керек болсо атасы жок, энеси жок, жетимдер болгон. Силер мындай айтканда ойлобош керек экен. Мени бүт баары чыдап койду. Всё, мени бросили. Мени атам чыдап салды, энем чыдап салды. Мен ушундай болуп кетти. Жок. Силерди Алла чыдаган жок. Алла жакшы көрөт, субханалла. Алла жакшы көргөн үчүн байкагалачы, мен силерге Алланын жакшы көргөнүн айтып берем силерге азыр. Кантип жакшы көрөт Алла Таала силерди? Субханалла, мынакей Алла момундай үй берип койду. Алла субхана мектеп берип койду. Алла Таала силерге боюнча мына 140-ыңарга бул жерге 60 субханалла кызматчы берип койду. Бооларын мисалы мугалимдер, директорисаңар баардыгы тең силерге кызмат кылып атат экен. Алла кызмат кылдырып атат экен. Силерди Алла жакшы көргөн үчүн көчөгө чыгып салган канча бомж бар билесиңерби? Канча көчөдө калган, канча түрмөдө жатат субхан. Бирок Алла Таала силерди жакшы көргөнсөнөн бул жерге жылуулуктан бери алып келдирип койду. Мына силерди субхан мектептерин оңдотуп берип койду Алла Таала. Керек болсо жатакананы оңдоп берип койду Алла Таала. Алла Таала субхана силерди бул дүйнөдө керек болсо ачка чыдаган жок. Байкап атасыңарбы? 5 мал тамагыңар менен берип койду Алла Таала. Демек, Алла Таалага тобокел кылуу, Аллага ишенүү деген нерсе экен. О Алла, мына дайыма айтып берем. Мисалы мен өзүм адатым бар. Мен мисалы шаардан үйдөн шаарга баратканда көп убакыттарда ойлонуп, анан Аллага дуа кылып кетем. Алла, сен ушундайсың, Алла. Сен мени көрүп турасың, сен мени кечиресиң, сен мени чыдаган жоксуң. Сенден башка баары чыдап кетиши мүмкүн, бирок сен чыдабайсың мени, Алла. Деп ушул мага күч берет. Эгерде мынакей төшөккө жатканыңарда кечинде эле мынакей азыр кечке чейин чарчайсыңар да, кечинде жатаарда төшөккө жатканда көзүңөрдү жумуп алып туруп Алла менен сүйлөшкүлө. О Алла, сен мени билесиң, сен мени көрүп турасың, мени тилектеримди аткарып бергин. О Алла, мени жөн эле чыдап салба. Мен келечектеги мындай айтканда ушул бүгүнкү болгон сабактай айта тургандай болоюн. Бүгүндө биз адамдар кандай ушул жерге келип атканбыз, мен дагы ошого мүмкүнчүлүк бер, мен дагы кийин жардам берейин. Мени жашоомасын оор сыноо салып койдуң, бирок бул сенин мага кылган жакшылыгың. Сен мага жакшылык кылган себебинен сен мага ушундай сыноо бердиң. Бул сынооңдон мен чыгам. Алла, сен мени жакшы көрөсүң,
ошон сен менин тамагымды берип атасың. Жакшы көрөсүң, ошо мага кийимиңди берип атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошону себебинен со үйүмдү берип атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошон үчүн сен мага уйку берип атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошон сен мени уктатып атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошон сен илим берип атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошонун себебинен субханалла мени көчөдө калтырган жоксуң. Сен мени жакшы көргөт экенсиң, я Алла. Мени тет жактан бир жерден бир молдон алып келип керек болсо, эмнекен сүйлөтүп койдуң. Сен өзүңдү, сөзүңдү молдонун ооз аркылуу мени жакшы көргөңдү билгизип койдуң, я Алла. Деп Алла Таала кайрылгыла, Алла Таала. Анткени Алла Таала айтат го, силер мага кайрылгыла, мага дуа кылгыла. Мен силерди унуткан жокмун. Мен силерге берем. Силерди мен дайым дагы жакшы көрөмүн. Силер эмнекен Удуу раббакум тадару хуфията. Удуу раббакум тадару хуфията. Силер өзүңөрдүн жаратуучуңар дейт. Эмнекен купуя жүрөгүңөрдөн туруп, көзүң жумуп, "Ey Алла" деп субхана сурагыла дейт. Демек карагыла, Алла Таала эмнекен сүйөт экен. Алла Таала чыдабайт экен эч качан. Пендесин чыдап коет деп ойлобош керек, эч ким мүмкүн эмес. Жакшы дагы, жаман дагы бир гана Алладан болот. Алладан болот экен. Демек ушул жерде болуп аткан нерсени бар Алланын кудурети менен, Алланын мыйзамы менен болот субхан. Мынакей акимиңер турат алдыңарда карасаңар, аким алып кел, Алла Таала силерди акимди алып келдирип алдыңарга коюп койду. Силер кимсиңер? Силер 5-чи, 6-чы, 11-чи класстын балдарысыңар болгончу. Бул киши ушуга жетиш үчүн канча деген тепкичтерди өттү. Бирок Алла Таала ушундай кылып койду, мынакей силердин алдыңарга келип, балдарым деп, силерди жакшы көрүп субхан, жүрөгүм менен ушундай, мынакей ушундай сөздү уккула деп, жүрөктөрү менен отурат экен да. Демек, карасаң, жакшылап ойлонуп көргүлөчү мына. Подумайте хорошенько, о чем говорится. Карагыла, ойлонуп көргүлөчү. Алла силерди канчалык жакшы көрөөрүн айтып аткан. Эмнекен алып келип коюп койду. Отуруңуз, а силер чарчап атасыңар, ушуну эми качан бүтөт деп атасыңар. Жок, айтайын деген нерсем Алла Таала сүйлөтүп атат экен. Демек, Алла толук тобокел кылып, дайыма таянгыла. Бирөө бир нерсе кылдыбы? Айт. Мен сен Аллага таянам мен. Сен мен күчтүүсүң туура. Бүгүн мени сабап атасың. Бирок бир күн болот, мен сенден субхан өчүмдү алам. Алла Таала өчүмдү алдырат. Бирок эгерде ошондой бирөө сага зулумдук кылып атса, оорчулук кылып аткан болсо, эмне кылыш керек экен? Кечирип салгыла. Билесиңер, бир нерсе айтайынбы? Канчалык адамга сыноо көп болсо, мынакей силер балдарым, мынакей сыноодосуңар азыр. Алла Тааланын бир сыноосундасыңар. Бул айтканда Алланын силерге берген бир убактылуу элесе, временные трудности деп коет. Мына ошол себебинен силер азыр Алла Таалага эмне деп кайрылсаңар, Алла кабыл кылып коет. Мисалы отургула дагы бир күн отуруп, мисалы комнатада ар бир 5тен экен, кээ 4төн экен кыздар жатат экенсиң. Мындай отуруп алып, мисалы же балдар, келе давай Кудайга дуа кылабыз. Кимдикин кабыл кылар экен деп туруп, субханалла, отуруп туруп, чогуу бирөөңөр отуруп дуа кылгыла. Бирок жаман дуа кылбагыла. Анткени силердин дуаңар, дуа деген бул тилек. Тилегиңерди Алла кабыл кылат. Шудасыңарбы? Силер канчалык адамга оорсуна келген сайын Алла Таала ошончолук жакшы экен, ошончолук батыраак тилектердин баардыгы, Алладан сураган баталарын баардыгы дуаларыбыз кабыл болот экен, машаллах. Демек эмнекен? Мынакей Алла шек келтирбей деп пайгамбарыбыз. Шек келтир, Аллага дайым таянгын дейт. Анан кийин дайыма тилиңен жакшы сөз чыксын, жүрөгүң жумшак болсун, аялыңа жакшы мамиле кылгын, балдарыңа жакшы мамиле кылгын деп пайгамбарыбыз 10 осият айтты. Аны айтып аткан, унутпагын дейт. Сен дейт, сен канча адамга зулум кылгансың, ошончо нерсе башыңа келет. Сен канча жакшылык кылган болсоң, ошол нерсе кайра башыңа кайтылып келет. Анткени сен тагдыр жазылган болчу, баардык нерсе өз ордуна коюлган деди. Демек, машалла, мынакей балдарым, айтайын деген максатыбызга жетип калдык, машалла. Демек, силер Алла Таала жакшы көрөт экен. Эч качан унутпагыла. Бири-бириңер эч качан зордук, зомбулук көрсөтпөгүлө. Дайыма бир тууган болгула. Билесиңерби? Мынакей бир күнү Азирети Умар дегенге сахабалардын бирөөсү келип, Азирети Умар халифа болуп турганда, жанына келип, "О Амирул Муъминин, о момундардын башчысы, тетиги адам аябай жакшы" дегенде айткан экен, "Эмне сен аны менен тамак бөлүшүп жедиң беле? Же аны менен соода сатык кылып көрдүң беле? Же аны менен бир сапарга чыктың беле?" десе, "Жок, андай кылган эмесмин" дептир. Анда сен кантип билесиң мунун жакшылык адам экенин дегенде, баягы унчпай калыптыр. Ошондон ушул мезгилге чейин ушул 3 сөз бар. Мынакей, ким менен тамакташып жүргөн болсоң, ким менен соода кылып жүргөн болсоң, ким менен сапарың бирге болсо, сен ошол адамды өзүнүн энесинен да жакшыраак билесиң. Ким менен иштеп көзүнөн жакшы билесиң. Демек, азыркылардын баарыңар тең бир жерде, бир мекемеде, бир кимдин ким экенин жакшы билесиңер, субханалла. Ошол себептен экен бири-бириңерге машалла жакшылык кылыш керек экен. Пайгамбарыбыз мына өлүп атат экен. Өлүм төшөгүндө турат. Оозуна Азраил периште келди. Азраил периште келип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына келгенде пайгамбарыбыз айтат экен, "О Азраил" дейт. "Куш келипсиң?"
Sen менин жанымды алганы келдиң. Бирок мен Алла Таалага даярмын барганга. Деп туруп Айша энебиз карап айтат экен, "О Айша." Деп туруп эстен таанып калды. Кыбырап ооз айтат экен. Bir adamga жаманчылык кылгандарга Алла Таала жаманчылык кылат. Bir adamga жаманчылык Алла жаманчылык кылат. Кол алдыңардагы кызматчыңардан абайлагыла. Жакшы мамиле кылгыла. Дегенде алымда чечмелейт ушуну. Кызматчы деген ким десе, балаңарга жакшы мамиле кылгыла. Аялыңарга жакшы мамиле кылгыла. Балдарыңарга жакшы мамиле кылгыла. Bir жерге иштетип аткан болсоңор жакшы мамиле кылгыла. Бирөөнү жалдаган болсоңор жакшылык мамиле кылгыла деген сөз дейт. Анын экинчиси болсо намаз тууралуу Алладан корккула дейт. Намаз тууралуу. Намазыңарды эч качан калтырбагыла. Мынакей мектеп окуткан экенсиңер, машалла, кээ жерде намаз окуйт экен, кыздардыкы бар экен, эркектердики бар экен. Намазыңарды калтырбагыла. Намазыңарды калтырбагыла эч качан. Намазыңарды калтырбагыла, субханалла. Эч качан намазыңарды калтырбагыла. Анткени сен намаз бул Алла Тааланын алдында эң чоң милдет. Качан Кудайга кайрылгың келсе, намазга жыгыл. Качан сурагың келсе, намазга жыгыл. Эми кээ бирлериңер бар, авалким субханалла 5 маал жыгыла албай атасыңар. Үйрөнө бергиле, 1 маал болсо да окуй бергиле. Кээ бирлериң 2 маал, 3 маалга чыгарганга акырындык менен аракет кылгыла. Кээ бирлериңер кыздар жол салына албай атасыңар, жол салмасын, намаз убактында жол салына калып туруп, мынакей намазыңарды окуп алгыла дагы, кийин машалла мындай бир кененирээк кийинип алгыла. Мына намаз окуган балдар бар экен машалла. Ошол жерге барганыңарда улуурагыңар мынекен пайгамбарыбыз бирине жакшы мамиле кылгыла деген деп салам берип машалла. Эч качан зордобогула. Анткени себеп субхана динде зордоо жок экен. Динде зордоо жок экен. Бирөөнү зомбулук кылуу бул нерсе жок. Эч качан мүмкүн эмес. Керек болсо пайгамбардан бирөө сурат, "Эй Мухаммад, сен эмне келдиң?" десе, "Мен дейт, жүрөктөргө тынчтык алып келдим." Дагы жеткен, "Сен эмнеге келдиң?" десе, bir адамга зомбулук кылышын каалатпастан адамдарга бирине жакшылык кылгыла деп келдим деген экен. Демек, машалла, пайгамбарыбыздын жолу, динибиздин жолу, негизи эле субханалла, жакшылык каалаган адамдардын жолу ушул экен. Машалла, Алла баарыбызга хидаят берсин эми. Биз кичине көбүрөөк сүйлөп койсоң кечирип коюңуздар. Бул айтайын деген максатыма жеттим, машалла. Эжелер, Аллахым ыраазы болсун. Биз мынакей кичине анча-мынча белек кылып эметип атабыз. Кудайым буйрса, эжекелер билесиздерби каяк коюшту. Кудайым буйрса, ушул белегибизди кабыл алып коюңуздар. Бул садака эмес, бул мындай нерсе эмес. Бул биздин белегибиз, машалла. Эже айткан экен ушул нерсени. Кудай буйрса, дагы силер менен кабарлашып, баарлашып, келип сабак кылып турабыз. Кудайым буйрса, аялдарга өзүнчө, балким устаздарды алып келип, эркектерге өзүнчө устаздар алып келип, Кудайым буйрса, силер менен кабарлап турабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллахым Аллах разы болсын. Мен эмнеге досум деп атам? Биз теңбиз. Анан досум деп айтканым себеби сиздер Эрмек Тынай уулу десеңиздер, YouTube'да канча ушул биздин Чубак устазыбыздын кандай маселелери бар, ошондой маселелерин уксаңыздар болот. Аллахым сизден разы болгон болсун чынында. Сиздин кылган ишиңизге береке пейиз берсин. Чынында биз ушул сооп ишке ушул жакта балдарга барып, мен өзүм ушундай белектерим бар эле берип келейин дегени, ушул жерде отурган апалар, сиздер неме мен просто жүрөктү жылытты чынында. Келип атайын келип өзүбүз ушул жерге неме кылып, сиз дагы жакшы болуп кеттиңиз. Сиздин салымыңыз чоң чынында. Сиз оорубаңыз. Кудайым сизге ушундай бир кичинекей бир ушундай сымоо берген болсо, бат эле жакшы болуп кетесиз. Эгерде ушул балдарыңыз ушул апаңыздардай болуп калды, апаңыз жакшы болуп кетсин, омин десеңиздер, бат эле жакшы болуп кетесиз. Сиздердин дуаңыздар кайтарымсыз кабыл болот.